Share Channel YouTube kanalында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, коңгуроону да басып коюңуз. Эми бүгүнкү ушул сүйлөшө турган сөздөрүбүз албетте азыркы кырдаал боюнча болот. Бүгүн өлкөдө азыр биз бир оор сыноодон алдында турабыз да. Анан эң биринчи ушул бүгүнкү ушул пандемиялык кырдаалды геосаясат деп айтып атышат да. Сиздин буга оюңуз кандай? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugünkü kırdaal çındığında öte oor bu bütün de alamdın başın koşup atkan şunday bir pandemiyalık aval olup durat. Geosayasi dağı özünün özgöçö manisi var. Elbette anı sayasi tarafın sayasıcılığa kaltırışımız gerek. Biroq dini adamlar je bolbosо dini көз караштагы адамдар эмне деп атышат деген маселеге токтолгум келип турат. Азыркы учурда ошол дүйнөлүк диндер, мисалы үчүн ошол эле ислам, христианчылык, тарса дини же болбосо юдаизм боюнча дагы ошол эң чоң окумуштуулар, аалымдар, дини аалымдар дагы ошол адамдардын дин тутуу эркиндиги же болбосо дин тутунуу жөнүндөгү адамдардын түшүнүктөрүнө дагы кайсы бир деңгээлде өзгөртүү кирет. Албетте кээ бир диндер үчүн бул зыян жака кетсе, кээ бир диндер үчүн бул эмне пайда жака кетиши мүмкүн дагы деген сөздөр бар. Мисалы үчүн ушул пандемиялык абал оору ушул жанагыдай кайсы бир жеңилдегенден кийин кээ бир диндердин утушу болсо, кээ бирдин утулушу. Анткени адамдар ушул күндөрү ойлонууга, таразаланууга бир мүмкүнчүлүк алды деген пикирлерди айтып атышат. Мен ойлойм, жеке менин баамымда адамдардын мусулманчылыгы дагы бир сыйра силкинип, дагы бир сыйра мындай бир иргелет деген үмүттөмүн. Анткени адамдар динди карманганда сырткы кебете кечпир менен гана динди болбостон балким ошонун бардыгын жүрөгүнөн өткөзүп, анан ошол мындай бир дин тутуунун чыныгы мааниси эмне экендигин дагы бир сыйра карап чыгат деген пикирдемин. Анткени адамдар колундагы бар нерсенин баркын ошол жоготкондо же жоготоюн деген абалга жеткенде түшүнөр экен. Демек мусулманчылык үчүн бул сыноо жакшы жака кетти деген пикирдемин. Эми уста сизден дагы бир сурайын дегеним, бүгүн мына өлкөгө келе албай аткан мекендештерибиз аябай көп да. Мисалы ошол эле Турцияга даарыланууга барып же Турцияга билим алууга баргандар келе албай атат. Москвадан Новосибирск, Москва аябагандай көп булар кайта албай аткандар. Екатеринбург ошол эле Казакстандын чек арасынан келе албай аткандагы, мисалы чек арага келип туруп калган, мисалы жүк ташыгандар бар. Алар айтып атат, ошол бизге жол ачып берсе болот эле депчи, бирок биздин бийлигибиз бир аз ушул тууралуу мындай маселени чечип берүүгө колдорунан келбей жатабы же өзү аракет кылбай атабы, бизге ал жагы караңгы. Негизи ушул биздин ушул өкмөттүн ишмердүүлүгүнө сиздин жеке оюңуз кандай иштеп атат негизи? Ушул тууралуу оюңузду билгим келип турат. Эми албетте бул мага чейин интернет булактарында же башка жердин бардыгында эки тамганын башын курап айта тургандын бардыгы менимче өкмөткө сын берип бүттү болуш керек. Анткени жанагы бай өлкөнүн элдери саякатчы, жарты өлкөнүн элдери саясатчы дегендей биз саясат өтө мындай бир башыбыз менен кирип кеткенбиз. Анан жана айтыла турган сөзгө ошол Москвадан, Екатеринбургдан, Новосибирден же болбосо мына Туркиядан мына бүгүн биринчи жамаат келип атат. Муну чечилүү башталды деп ойлойт элем мен. Анан биздин Пакистанда дагы бир канча жарандарыбыз бар. Балким ошол жүздүн тегерегиндеги ушундай маалыматтар келип атат. Алар дагы барган, соода менен баргандары бар, ар кандай иштер менен баргандары бар. Ошон үчүн ошолорго дагы бир биздин өкмөтүбүз маани берсе мен жакшы деп ойлойм. Эми азыр сындап койгон бардыгыбыздын колубуздан келет, бирок ошол адамдардын өзүнө ушундай оорчулук учурда биз мындай бир дем күч берип, анан сынап урушуп отургандан алардан бир нерсе өзгөрүп кетпейт экен, балким туура багыт берип, анан ушундан өтүп кетсек, кийин ошол сындашып, андан кийин бирибиз ошол керек болсо жазага тартканга чейин барсак, ошондой учур келет деген мен пикирдемин. Бирок мына бүгүн жанагы эшик ачылды. Ошо Түркиядан биринчи учак менен келе атышат. Буга аябай салым кошкондорго ыраазылык билдиребиз. Мен ойлойм, ушул көчү уланыш керек. Анткени биздин Орусияда дээрлик миллионго чукул жараныбыз, алардын баары эле келебиз деген жер жок, балким келүүсү сөзсүз болуп калган. Айласыз келгенге мажбур болгон жарандарыбыз сөз таап келиш керек. Анан келгенден кийин ошол алар бизден сурабай кирип кетти дебестен, ошол аэропорттон туура текшерип, ошого жараша медицинанын талаптарын аткарыш керек деп айтат элем. Анткени
умрачылар боюнча келгенде бизди текшербей эле кой десе текшербей киргизип жиберип кийин биз таза жактан келдик бизде андай оору болбойт деп ошол умрачыларга кине койгондо андай катачылык кайра кайталанбаш керек деп мен айтат элем. Эми ушул азыр умра боюнча айтып калдыңыз да. Ошол азыр умрадан келгендерден ушул вирус чыгып Кыргызстанга жайылып кетти деп анча-мынча адамдар ушул динибизди дагы бир аз күнөөлөп атат да. Сиздин оюңуз кандай? Мисалы ошол эле дааватка барып келгендерден чыгып атат деп атат, умрага барып келгендерден чыгып атат деп атат. Ушундан бир аз динди каралоо дагы болуп атат да айрым адамдардан. Сиздин оюңуз? Ошол бул жанагыдай маал менен жанагы жер силкингенде эл силкинип, анан ошонун арасынан ыйманы бар, ыйманы жогу ажырай турган убакыт дайыма болуп турат. Ар бир адамдын башында болот. Мисалы үчүн башына кыйынчылык келгенде достор иргелип калат, жакшысы калат, жаманы кетип, адамдарды бирсе тандап алгандай эле ошол диндин башына деле же партиянын башына деле, мына бизде саясий партиялардын баштарына деле кээде чоңдору түрмөгө түшүп башка болгондо баштарына сыноо келип бир сыйра өздөрүн иргеп алгандай эле мына ошол жанагы динге болгон адамдардын көз карашы ушундай учурларда иргелет. Бул сыноо. Кур'ан-ы Каримде айтылат, биз силерди бул ааламга сыноо үчүн жаратканбыз деп. Ошондуктан келип аткан мындай оор сыноолордун бардыгын мен жаман экем деп түшүнбөш керек, балким Кудайдын берип аткан сыноосу деп түшүнүш керек. Анан экинчиден ошол оору ар тараптан келиши мүмкүн эле бизге. Анткени башка жактарга умрасы жок деле, дааватысы жок эле аларга оору барып атат. Бирок бизге мына ошол келгендиги чындыгында Кыргызстан башка өлкөлөргө караганда эркиндик, демократия сөзүнүн түз маанисинде болуп, ошонун ичинде диний эркиндик болгондон балким ошол биз мусулмандар дагы ошол динибизди мындай бир ошол Кудай таалам өзү каалагандай жүрөктөн өткөрүп кармабастан ошол диндин кээ бир сырткы атрибуттарына маани берип, анан ошол пайгамбарыбыздын убагындагы таза мусулмандардай боло албай аткандыгыбыздан Кудай таалам бизге сыноону ушул жактан берген болуш керек. Бул деген сөз кайра бир сыйра карагыла, окуп аткан намазыңар, сүйлөп аткан сөзүңөр, дааватыңар туурабы? Ошол Кудайдын айтып аткан сөздөрүнө, шариятка, Куранга туура келеби? Же болбосо ошону бир аз кыйшайтып алдыңарбы деген бул ошол эле аалымдарга, дааватчыларга, жалпы мусулмандарга болгон ошол суроо, ошол сыноо. Биз ушундан туура жыйынтык чыгарышыбыз керек. Мисалы үчүн дааваттын өзүнүн шарттары бар. Ошол шарттар так сакталып атабы, жокпу? Ошондой илимдин өзүнүн шарттары бар. Мусулманчылык өзүнүн шарттары бар. Мисалы үчүн бизде ошол мусулманчылык дегенде мусулман карманып, дин кармангандан кийин ошол мусулманчылыкка келе албай жүргөн же кеч калып аткандарды таптакыр тозоктун адамдары катары көрүп, аларды жиркип, ушундай бир бейиштин ачкычына чөнтөгүнө салып алгандай бир таасир калтырган адамдар дагы бар. Эч ким билбейт. Ошол жаны өтүп баратканда бул аламдан үзүлгөндө ким ыйман менен кетери Кудайга гана маалым. Ошондуктан ошол адамдардын мындай бир эки күчкө бөлгөндө Кудай болуп алган адамдар кээде чыгып калат да, балким ошолордун дагы мындай бир кайрадан бир ойлонуусуна Кудай таалам берип аткан мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Туура, бул бизге мындай бир дааватчылардан эмес, балким врачтардын өзүнөн чыгып калышы мүмкүн эле, же болбосо депутаттардан чыгып калышы мүмкүн эле. Бирок ошол дал ошол динге тиешелүү чөйрөдөн чыгып аткандагысы ошол Кудайдын берген сыноосу. Демек, биз дагы бир сыйра ошол өзүбүздүн кармап аткан динибизди канчалык туура кармап атабыз деген суроого жооп табышыбыз керек жана туура сабак алышыбыз керек деген маани келип чыгат. Эми ошол дин жөнүндө алып калды. Мына азыр акыркы ошол кырдаалда өзүңүз жакшы билесиз, Даниил Ажиев деген бир жаш жигит, бизнесмен жигит 7 миллион сом жардам көрсөттү. Бирок ал өзү баягы кыздарды сатуу бизнеси менен алектенген жигит экен. Коомчулук айтып атпайбы, сен ошол жардамыңды бербей эле койсоң болмок деп айтып атат. Кээ бирлер болсо мен ал берип атам. Ушуга сиздин оюңуз кандай ошол жигитке негизи? Негизи Данияр өзү айтып атат, мен 4-класс билим алып андайын окуган жерим жок деп айтып атат да. Бул ал Данияр андан башка тиги сөгүнүп аткан кыздарыбыз, булардын бардыгы биздин балдар, биздин кыздар. Биздики булардын бардыгы. Анан биздин коомдун күзгүсү. Жана казанда болгон чөмүчкө чыгат, сузга чыгат дегендей, ошол коомдогу болуп аткан окуя. Бул деген балдар көптөр каралбай калды, окуй албай калды, билим алынбай калды. Ошол ата-эне бар туруп балдар тирүүлөй жетим калып атат. Балдардын курсагы ток болгондугу эле мааниге эмес, балким алар ата-энеси менен чогуу болуп, мектептен ошол билим алуусу өтө зарыл экендигин бизге туюндуруп турат. Анан ошол Данияр деген бала ошентип айтып, анан кийин бир аз жанагыдай бир
ызасын чыгарып сөгүнүп алды. Ал ошол сөз кээ бир адамдардын ар дайымкы сөз ошондой болот да, анда мындай бир жаңыча бир мындай бир лексикон ойлоп таппастан өзүнүн колдонгон сөзү болушу мүмкүн. Айтор ошол берип аткан жакшылыгымы көтөрө албай калдыго деп ызаланып сүйлөгөн учуру болду. Анан ошондо мен аны айыптагандан мурда, мисалы үчүн жеке мен өзүм айта турган болсом, мен өзүмү көп айыптап мындай ичимен мүңкүрөп сынып отурдум. Анткени ушул балага мисалы үчүн биз даават айта албадыкпы, ушул убакка чейин ушуну бир мусулманчылыкка жетелеп келип сөгүнгөн туура эмес, эгер жана кылып аткан иштери туура ушундай иш кылган туура эмес деп айтып бир туура багыт бергенге эмнеге бизде аракет болгон жок? Демек биз кечке телевизордон чыгып сүйлөп атканыбыз менен, башка кылып атканыбыз менен биз коомдун жанагы майда бөлүкчөлөрүнө, ячейкаларга эмнеге жетпей атабыз? Демек айып эмнеде деген суроо да. Бирок адатта айтылынат, жанагыдай диний адамдар мындай бир жаткан булак болбосун дейт, кудук болбосун, адамдар келип сузуп алгандай. Бул агып асып турган жаңгырдай болуш керек дагы, адамдардын бардыгына динден кабар жеткирүүгө аракет кылыш керек деген сөз. Эмнеге биздин сөзүбүз Даниярга жетпей калды? Демек биз дагы деле дааватыбызды туура эмес кылып атабыз. Эмне үчүн ошолор ушундай мындай бир абалда калды деген суроо мен өйттү. Ушул ар бирибизде болуш керек. Биздин мектеп мугалимдеринде эмнеге окубай калган бул бала, эмне маани берген эмес, эмнеге 4 класстан окуган жери жок, же болбосо ушул убакыт ушундай иштеп аткан эл билет экен, эмнеге ошону биздин атайын адистерибиз барып ошону тоскон жери жок деген дагы көптөгөн суроолор чыгып, биздин жанагы коомдун ичиндеги болуп атканды сыртка чыгардык. Мындан намыстаныштын кереги жок. Жана кыргыздын жакшы кеби бар. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат деген. Ошол биздин өлүм ушул болду болуш керек. Негизи ал баланын берген жардамына сиз кандай карайсыз? Негизи жардам берген ал туура элеби, же андай жол менен табылган акчанын бербей эле коюш керек беле негизи? Негизи Бухариде хадис бар, Сахih Бухариде. Кудай Таалам ушул динибизди кээде дини тайыз адамдар менен дагы колдоо берип коет деген. Балким ошол адамдын, ар бир адамдын, жаман адамдын жакшылыкка башталгандагы жанагы биринчи күнү болот, же болбосо тамга тааныган адамдын алиф деп А тамгасын тааныган күнү дагы болот да. Балким ошол биринчи кадам аркылуу бул жанагы муктаждарды көрүп, башкаларды көргөндөн кийин ошол балким башка нукка өзгөрүп кетиши мүмкүн эле. Адамдар ажыга барып келип намаз окуп калдым, атам өлгөндөн окуп калдым дегенде, балким ошол Даниярдын мисалдарынын башталышы ошондон башталып, жүрөгүнө бир жакшылыктын нуру кирип, жакшылык кылган аркылуу. Балким ошондон нары жанагыдай бир адамдар мындай узучу кылып жүрө бергенде, балким багыт өзгөрүп ошону менен сүйлөп атпайбы, Кудай кааласа иншалла деген сөздү коюп сүйлөп атат. Демек үмүт бар да, мындай бир таптакыр эле мындай бир куржалак калган деген сөз эмес. Демек ошонун жанагы бурулушунун баш жолу болуш керек. Мисалы үчүн Курманжан Датканын Датка болгондогу жанагы жолунун башталышы Алымбек менен жолугушуудан башталат да. Кайсы бир нерсе бир жерден башталыш керек да. Балким ошонун башталган жери ошол жакшылыктан башталгандыр. Анткени мал боорет менен тең. Адам мал адалбы, арамбы, жөн эле чыгыш өтө кыйын. Ошону чыгарганга аракет кылып аткан, демек адам кайсы бир деңгээлде жаңадан туулганга, жаңадан төрөлгөнгө, өзүн кайра бир жаратканга мындай бир ыңгайланышып бараткан учурда ошону үркүтүп алгандай болдукпу деген дагы сөз келет. Ошондуктан биз мындай бир адамдарга мындай кандай деп айтсам болду экен, кээ бир сот болуп, казылык кылып, аны айыптап аткандардын өздөрү деле андан ашыкча периште болбогон болушу деле мүмкүн эле да. Аны адамдар ойлонуш керек эле. Ким сынайтып атат мисалы үчүн деген сөз. Демек туура жолго бараткан адамды балким өзүбүз тескерисинче кайрадан кайтарып койдук ошо туура жолдон деген сыяктуураак. Адамдын шагын сындырып, анткени дайым ушундай да. Мисалы үчүн кээ бир адам айтат да, мен биринчи жолу мешитке келгенимде ошондо бир молдеке урушупка ошо менен келбей калдым дейт. Бирөө мен келгенде мен жакшы тосуп алган үчүн ошо менен калып кеттим дейт. Айтор ушуга окшогон эбепке себеп деген. Мисалы үчүн Абу Ханифа эң чоң имам, алымыбыз, ал башында молдолук жолго түшкөн эмес, ал илим жолуна. Бирок ошону бир чоң алым көрүп айткан, балам, сенин маңдайыңда илимдин чырагы күйүп турат, сен илимге түшкүнүң, сенден жакшы алым чыгат деген осуят айтылып, ошол бир ооз сөз менен бул жакшы жакка келип калган. Анан Шарави деген улуу алым, мисирлик, Египеттик, ошондон сураша үзүп кетти бул алым. Сиз намаз окубагандар жөнүндө эмне деп айтасыз деген суроону берди. Эми адамдар айтат, намаз окубаса бул акмак, намаз окубаган болбойт, намаз окубаган жаман деген суроону айтып жүрөбүз да бардыгыбызчы. Ал киши айтат, намаз окубаган адамдын өкүмү дейт, башка намаз билгендер намаз окубаганга, билбегенге үйрөтүү деп жооп берип атат да. Көрдүңүзбү? Таптакыр башкача жооп берет да. Демек биздин маселебиз кандай?
адамдар ошентип биз жака келип калганда, аралаш контактка келген учурда жакшы жолго кармап калганга аракет кылып, жылуу сөз менен жыланды ийинден чыгарат, оңдурсок болмок да. Бирок андай болбой калды. Жанагы кыргызда жакшы бир сөз бар. Өтө философиялык терең мааниси бар. Сынчыны сыңар өтүгү майрык деп. Сыңар өтүгү майрык. Эми сиз айтып атпайсызбы, ошол карантин учурунда мен социалдык тармактарда көбүрөөк отуруп калдым, ошо колдонгонду үйрөндүм депчи. Азыр эле ошол калп айтпасам бир 3 саат мурда интернетке ушундай бир видео чыкты, баласын уруп аткан эркек кишинин видеосу чыкты да. Ал видеону сиз көрдүңүзбү? Көрдүм. Кандай маалыңыз? Толук көргөн жок, бирок ушундай болду деп жазуусун окудум, анткени мен көргөнгө карап тез окуйм. Эгерде бир видео 15 мүнөттүк болсо, аны көргөнгө убактым аз болушу мүмкүн, бирок ошол жерге бир 3 бет жазылса, аны бир 2 мүнөт окуп коюшум мүмкүн дагы. Окуганды тезирээк өздөштүргөндүгү үчүн мен окудум информацияларды. Бирок ошондой нерсе аны болуп атканын билебиз. Кээ бир үй бүлөлөрдө кошуналар ушундай нерселер бар. Анан эми албетте бул мукачылык, бул жакшылык эмес. Эми ачка чыгып калгандан кийин бул сөзсүз түрдө өзүнүн жазасын алыш керек тиешелүү түрдө. Мисалы кандай жаза бериш керек ошого? Бул нерсе кайталанбаш үчүн. Дин кандай жол берет ошого, ошол атаны жазалаш үчүн? Негизи шарият боюнча бул учурда ошол сот ыктыярдуу. Кандай жаза берсе, ошондон ошол адам өзү дагы жана аны көрүп турган айылына чөйрө дагы ошондон сестенет. Ошондон таасир алат жана ушундай аткарылган иштер кайра кайталанбайт дегенге ыктымалдуу. Ошондуктан бул ошол убактагы ислам сотунун же соттун өзүнүн ыктыярына калтырылат. Кандай жаза берилген атага деп. Бирок ошол эле учурда ошол атаны мисалы үчүн таптагыр камап койгондо ал баланы мисалы үчүн бага турган башка бирөө жакшы чыкпашы мүмкүн да. Демек ошого тарбиялык саат жүргүзүлүп жана экинчи мындай кылбаш керек деген эстөөлөрдүн ортого түшүп, анан кайсы бир убакытка чейин ошол бала атанын мамилеси контролдо болуш керек. Анткени уруп аткандар көп эле болушу мүмкүн. Анан албетте айылда чоңойгондо апабыз, атабыз эмес, көбүнчө апалар бизде ошол кичине мындай бир опусалап деле чоңойткон учуру болгон. Бирок мукачылыкка жеткен учурда албетте ал учурда коомчулук бийлигиш керек дагы, ошол контролду калып туруш керек. Анткени ачуусу келип үйрөнө албай калды. Анан инсан катары өзүн сактай албай калды болуш керек. Буга балким карантин болбогондо мындай болбойт эле. Бала үйдө окуганда балким мындай болбойт эле. Балким баланын окуусу эмес, баланын канчанчы класста экенин деле билбей калган болушу ыктымалы бар болчу да. Демек ошол буга кийлигиш керек. Кийлигишкенде кандай, ошондон сестене турган деңгээлде болуш керек. Бирок ошол эле учурда мындай бир кандай деп айтыш керек, баланын тагдырын ойлойбуз деп отуруп, балага экинчи жагынан сокку берип койбой турган болуш керек. Анткени өткөндө Сириялык бир бала келип атат, менин курткам жок деп. Анан эмне курткам жок десе, алып бере турган атам өтүп кеткен деп. Балким биз ошо сүйлөп аткандардын бардыгыбыз балага жан тартып аткан менен, эгер атасы камалып кете турган болсо, анда ошол балага куртка алып бергенге ошо жазгандары сүйлөп аткандардын бирөө барабы экен деген маселе. Болгону ошого акыл эс айтылыш керек. Андан кийин менин түшүнүгүм боюнча контролду калыныш керек. Кошуналар тараптан, башкалар тараптан, чоң ата, чоң энелер тараптан экөөнү жалгыз калтырбай туруп, анан ошентип барып отуруп, андан кийин жөнгө келет деген пикирдемин. Анан эми бүгүн ошол жардам сурап карылгандардын арасында мисалы жакшы жашагандар деле бар да. Жакшы жашап туруп деле бирок жардам сурап коюп атат. Аларга эмне деп айтат элеңиз? Бул боюнча пайгамбарыбыз алейхиссалам осуяты бар. Айтат, кимдин мүмкүнчүлүгү бар болуп, жардамга муктаж болуп турбай, жардамга муктаж эмес болуп туруп, болгону өзүндөгү дүйнөсүн дагы көбөйткүсү келип, ошентип адамдардан жардам ала турган болсо, кайрымдуулуктарды, садака кайрымдуулук ала турган болсо, анда Кудай Таалам ошол адамдын жанагы дүйнө мүлкүн азайтып коет. Ошондой эле кимдеги мүмкүнчүлүгү болуп туруп, жардамга муктаж эмес болуп туруп, жардам ала турган болсо, кайрымдуулук, Кудайым ошол адамга жакырчылыктын эшигин чоң кылып ачып коет деген пайгамбардын осуяты бар. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу маселе. Кимдеги ылайык эмес болуп, муктаж эмес болуп туруп, ошол жардамды ала турган болсо, анда бул адамдар эмне өздөрүнө кылган болот. Булар өмүр бою жарыбайт, дайым ошол сурай тургандын жолуна түшүп кала турган болот дейт. Ал эми чындап муктаж болгон адамдар болсо, анда булар алыш керек. Шарият алганды буларга милдеттүү кылат. Анткени антпесе бала чаканы өздөрүнүн жанын кароо милдеттүү болот. Бирок
ошол иштегенге жарактуу болуп туруп, мүмкүнчүлүгү болуп туруп иштебей эле жанагыдай бергиле деп эле айта берсе, анда албетте бул шарият боюнча жакшы эмес. Ушундай кыйын кырдаалдарда, көчөгө чыкканга мүмкүнчүлүк болбой турган учурда, иштегенге мүмкүнчүлүк болбой турган учурда анда муктаждар жардамды алыш керек сөзсүз. Ар ким өзү билет. Балки мисалы үчүн бирөөнүн чоң үйү болушу мүмкүн, үйдүн сыртына карап эле же машинеси бар болушу мүмкүн, балки машинеде бензин жок турат үйдө мисалы үчүн да. Ана ошолор жардамга муктаж болуп калса, булар бай экен деп үйү менен машинесин карап эле ошо менен баа койбош керек. Анткени бир адамда ошондой үй салынып калган бир убакыт, андан кийин абал жакшы болбой калды. Айтор ошо коңшу колоңдор башкалар. Ана ошого ар бир адам ошо өзү билиш керек. Эгер мен чындап муктаж эмесмин, эгер чындап муктаж эмес болсо, анда бул адамга жакырчылыктын эшиги ачылат деген осуят бар. Пайгамбардын осуяты эч качан текке кетпей турган ал касиеттүү осуят. Анан ушул жерде айта турган маселе, урматтуу бир туугандар, эми коррупцияга ашкан коом ар кандай да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар мындай бир жакында дагы менден бүгүн бирөө сурап атат. Ошол жанагыдай вирус менен ооруган болуп калсак, анда ошол бизге мамлекет акча берет экен. Демек атайын орунун жугузуп алып барып туруп, анан айыккан киши болуп, ошол мамлекеттен ушундай бир стипендияны алганга аракет кылсак болобу деген суроону дагы ошондой мисалы үчүн берип атышат. Албетте ушундай кылуунун бардыгы туура эмес. Бул деген мамлекеттин чөнтөгүнө кол салуу деген сөз. Мына ушундай. Жакшы, мына ошол жардам сурагандардын арасында көпчүлүгү бул оор тема деп ойлойм менимче. Себеп дегенде көпчүлүгү ошол жалгыз бой энелер. Алардын барып сурай келсең, балким ойлойбуз жолдош аз болуп калганбы деп. Бирок барсаң, жолдош тирүү эле, ажырашып кеткен болот, бирок балдарынан кабар албай койгон да. Эми айтайын дегеним ушул эркектер өзүнүн милдетин унутуп калдыбы? Эмне себептен ажырашуу көп болуп атат? Эмне үчүн ушундай биздин ошол кыйынчылыктын бардыгы энелерге түшүп калып атат? Муну кантип жойсок болот? Мунун тамыры, мунун тарыхы тереңде. Мисалы үчүн биздин эркектер бала бакчада аялдардын колунда тарбия алышат. Аталар кетип калган, ошо атасы жок тарбия алат. Мектепке келсе бүт эжекейлер, агайлар жок тарбия алат. Ошентип отуруп эр жигит болуп жетилгенде, булардын мындай бир физический көрүнүшү гана эркек болбосо, ал эми булардын дүйнө таанымы, түшүнүгү, бир нерсени кабылдоосу ошол аялдардай болуп калат. Анан ошондуктан булар жашап атканда аялдарга тең элип, анан ошол аялдарга таанып, аялдар кетем дейт го. Негизи кыргыз аялдарынын кетем дегени бул ажырашам деген сөз эмес. Булардын кетем деген сөзү мага көңүл бөлбөй атасың, мага көңүл бөл, мага романтик бол, гүл алып бер деген эле сөз. Кетем ажырашам дегени ал айтпай эле кетип калат кете турган адам. Ошондуктан ошону түшүнбөй, анан ошо сөзүн түшүнбөй, анан кетет экен деп ажырашып кетип калгандар бар. Анан бир мына Чечняда мисалы үчүн, же болбосо башка бир мусулман өлкөлөрүндө ушундай бир практика бар. Ар бир шаар же ар бир айыл, ар бир көчө бирин бири билип турат. Буларда аксакалдар институту, байбиче апалардын институту иштейт дагы. Ошентип ажырашып кеткен болсо, ошол кварталда же айылда. Анда ошолор ортого алып эмнеге ажыраштың деп, алар жараштырганга аракет кылышат. Эгер жөндөн жөн ажырашып балдарды тирүүлө жетим кыла турган болсо, анда ошону менен катташпай коюу, байланышпай коюу сыяктуу маселелер ишке алат. Ошондой эле Япониянын өзүндө эгерде бир адам үй бүлөсүнөн ажырашып, мисалы үчүн жүрсө, анда бул адам бизге пайда бербейт, бул адам баласына жакшылык кылбаган, бизге жакшылык кылбайт деп жумушка алуусу кыйын болот. Бул жанагы Советтер Союзу учурунда жанагыдай моралдык жактан жабыркаган деген баа берилип, партиядан чыгарылып, анан иштен чыгып, ошону менен көчөдө кала тургандай коом жаралыш керек бизде. Ошону мусулманчылык талап кылат. Кайсыл бир эркек ошол чыдай албастан башка кылып, тирүүлө жетим калтырып кетсе, ошону мисалы үчүн ата-энеси, тууган уруктары ортого алып, аны жектеш керек. Элден чыгып кала турган болгондо айласынан балдарын бага турган болуш керек. Ошондой эле жанагыдай ошол ата-энени мажбурлап алып келип, ошол балдарын каратканга, алимент төлөткөнгө дагы эмне милдеттүү кылыш керек болот да. Мына ошол ушундай болбойт дегенибиз менен азыр бирөө менен бирөө маани болбой калды. Илгери кыргызда сөз бар болчу. Кызга 40 үйдөн тыюу деп. Бул кызга айтылган менен бирок ошол 40 үй эркектерге деле тыюу салчу кадимкиде. Ошондуктан ошого келишибиз керек. Аксакалдык институт ордуна келе турган болсо, анан мына ошондо бардык ордуна келет. Ошондуктан балдарын таштап кеткен аталарды, күпүк аталардын бардыгына биз мындай бир контролдошубуз керек. Таштап кетип, башка бирөөгө үйлөнүп, аны таштап кетип, бирөөлөр 4-5 аял алып, ар бирин 2-3 баласын таштап коюп, анан дагы бир жаңы сүйүүсүн деп жүргөндөр бар. Ошолорду коомчулуктан чектеп, коомчулуктан чыгарып, алар менен дос болбой, катташпай койгонго чейин бара турган болсок, ошо тез эле ордуна келет. Ошондуктан ар кимибиз билебиз, коллектив иштегендер бар, досторубуз бар. Айтыш керек, эгерде үй бүлөсү карабай кетип аткан болсо, аны менен дос болгондон тыштаган аракет кылышыбыз керек.
иштеп аткан жумуштагыларды сен үй бүлөң карабайт экенсиң, мен сага окшогон иштешпейм деп ошолорду дагы четиктен аракет кыла турган болсок, барып ордуна урматтуу бир туугандар ошол нерсе келиш керек. Буга биз арт тараптан келишибиз керек. Анткени баланын курсагы тоюшу мүмкүн, ал эч ким ачка ит ачкадан өлбөйт. Бирок ошол баланын ата-эне менен чогуу жашаган тарбиясын алганга шарт түзүп бериш керек. Муну диеттомдор башкалар бербейт. Азыр президентибиздин бир мен сөзүн уктум элем. Айтып атат, ошол жанагы балдарды жетим балдар үйүндө эмес, балким үй бүлөлөрдө өстүрүүгө маани берсек. Анткени үй бүлөдөгү ата-эненин тарбиясын чогуу жашаганды көрүүнүн өзү ошол келечектеги бүтүн үй бүлөгө себеп болот. Анан бузулган үй бүлөдөн чыккандар көбүнчө ошол туура эмес толук тарбия алып калыш ыктымалы бар деген сөз бул чындыгында өтө чоң сөз. Демек, мыйзам кабыл алып, мыйзам жолу менен токтотсо болобу ушул ажырашууларды? Мыйзам алган менен бизде канча абдан сонун мыйзамдар бар, бирок ошол мыйзамдардын көпчүлүгү иштебей эле турат. Ошондуктан биз ошол жанагы мыйзам элдин арасынан бышып жетилип, акырында мыйзамдаштырып кое турган болсок, ошол жакшы болот да. Мисалы үчүн ыймандын саясында же болбосо адеп ахлактын, улуттук каада салттын, нарыктын аксакалдар кеңешинин ушулардын эмесин иштеп келип, акырында ошону мындай бир мыйзамдаштырып койгон гана мыйзам керек болбосо, канчалаган мыйзам чыгып, ал мыйзамдын бар экенин адамдар билбей калган учурлар бар. Ошондуктан биз ошол мыйзам чыгарып койсок иштеп кетет дегенге мен кошула албайт элем. Балким ошол эл өзү аракет кылыш керек. Тууган уруктар, мисалы үчүн шаарда кошуна колоң менен катташуу болбойт да, шаардашкан жерде. Анда ошол тууган уруктар, эгерде чогулуп келип таяке жээндер, сен ажырашып кеттиң, демек сен ушундай кылабыз деп өзүн үй бүлөлүк чогулушка салып, ошого мындай бир жанагыдай бир жектей турган болсо, коом ошону мындай бир жийиркен андан бөлө турган болсо, ошондо мен ойлойт элем бул оңдолот. Ага биз жапатырбак бардыгыбыз киришибиз керек. Ушул нерселер жанагы кыргыздын башына, кыргызды жанагыдай ушундай бир кыйын күн бириктирет. Ошол кыйын күн түшкөндө ошол бириге турган учур ошол келди бизге. Демек, бизге азыр билинип атат бул нерсе, кадырдан жетип атабыз көпчүлүгүбүз. Албетте. Мына, устаз, азыр бизди 900дөн ашуун адам көрүп атыптыр. Мен дагы бир ой пайда болду да устаз менде. Негизи ушул сиз деле тойлорго барсаңыз керек. Тойлорго барганда каалоо тилектин 70%ын биз ушул жаңы келген келинге арнайбыз да. Мисалы, күйөөңдү сыйла, ата-энеңди сыйла, минт, андай кыл, мындай келин бол, эрте тур. Бирок ошол эле учурда ушул ажырашуунун саны азайышы үчүн эркектин милдетин дагы көбүрөөк айтышыбыз керекпи деген ой бар да менде. Ушул жигитке акыл насаат азыраак айтылып калабы деп ойлойм да мен тойдо. Ооба, биз ошол келген келинди барган үйүңө барганда жакшылап жанагыдай күң бол дегенге акыл айта беребиз да. Сен барсаң, биякта эр деген, күйөө деген башкармаң бар, ошо башкарма сени башкарганда ошого кынтыксыз баш ийишиң керек деген сөз айтабыз. Күйөө балага бул осуят айтылынбай калат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол тойлордун өзүндө биз бата дуа албастан көбүнчө каргыш алып калабыз. Той болгон күнү бардыгы ыраазы болуп келбейт. Ошол тойго кошумча кошуп келиш керек. Кошумча таппай калган адам, баласынын батинкеси жок адам айласынан бирөөдөн карыз алып, же банктан сөйкөсүн коюп кредит алып келет дагы. Анан ошол үйлөнүп аткан баланы, келинди ушунчалык сөгүп, каргап, болгон дубасы, тетир дубасын айтып, колун тетир кылып, батасын берип, анан ичинен ыйлап, сыртынан каткырып күлүп тойго катышып кайра кетет. Бул көрүп аткан маселе. Анан экинчиден ошол тойлорубуз көбүнчө арам акчалар менен, сүткорлук менен болуп, кредит алып той берип, кийин кредит төлөгүлө деп Орусияга адамдарды кайра жиберген учурлар бар. Арамдан башталган нерсенин этеги адал болуп бүтпөйт. Ошондуктан мына азыркы карантин күндөр бизге дагы бир чоң сабак берди. Демек, тойлордун форматы өзгөрүлүш керек. Тойлор бөлөкчө болуш керек. Мурдагыдай болбош керек. Той карызга алынбаш керек. Той кредитке болбош керек. Тойго тааныбаган бирөө келбеш керек. Азыр тойго барганда сүйлөп кой десе чыгат дагы баланын аты ким эле, кыздын аты ким эле. Тааныбаган бирөөлөр келип, алар тааныбайт, аларга тилек айтып, анан атын сурап, анан ошол жерде ушинтишет да. Көрдүңүзбү? Демек, бул тойго тигилерге жакшылык каалаган, аларга күйгөн бирөө эмес, атасынын жумуштагы чок иштеген таекесинин, жээнинин, инисинин, кудачасынын таекеси болуп кете берет, мисалы үчүн. Ошон үчүн тойлорду өзгөртүш керек, мындай болбош керек, адамдардын санын азайтыш керек, сөзсүз түрдө. Мына орустарда ушул маданият бар, Европада бар, бирок бизде жок. Ошол жанагыдай 50 адам, 40 адам менен той өткөрө турган, азыраак чындап мындай тойго келгенде ыраазы болуп, келе турган анан сырткары ошол тойго келген адамдар каргап шилебеш үчүн, адамдардын тетири, нааразылыгын, батасын, тетири батасын алып калбаш үчүн жана конвертке жазуу деген токтотушубуз керек биз. Анткени конвертке жазбай мындай белек бере турган болсо, акчасы жок адам бош конверт берет, аны ким бергенин бербегенин билбей калат. Чындап белек бергиси келген берет, жазылбаш керек сыртына. Биз сыртына конверт жазганда отчет бере турган болобуз дагы, эсептелип кийин кайра жазып, алып келди берди деп ошентип отуруп
Biz birinci günden başlap kargışka, tetirgivaga, tetiri ушундай bir nerse менен баштап атып, ушулардын бардыгы туура эмес маселе. Албетте, ошол жанагы эркекке дагы айтыла турган осуяттар сөзсүз түрдө айтылыш керек, ага сөзсүз түрдө эмне багыт берилиш керек. Мисалы жаңы форматтагы той деп атпайсызбы? Конкреттүү кандай сунуш берет элеңиз? Мындай форматта кылгыла деп. Misal үчүн албетте биринчи ичимдик болбош керек, экинчиси ага деген көптөгөн тамактардын кереги жок. Мисал үчүн Сауд Арабиясында өтө бай адамдар деле бир эле тамак менен той өткөрүшөт, бир эле тамак менен гана. Ошондой тамак менен болуш керек. Андан кийин адамдардын саны азайыш керек кескин түрдө. Анан келген белектер карыз болуп келбеш керек. Мен сага алып келгем, сен алып келесиң деген түшүнүк менен болбош керек. Балким берилген белектер ыктыяр менен бериле турган болуш керек. Жана мунун чечүүнүн бирден бир жолу конверттерге жазылбаш керек. Атайын жазылбаган конверттерге эмне бериш керек же жанагыдай ошол конверт чогултуп аткан